Assalamu алейкум ардактуу замандаштар, жалпы Тескавар каналынын көрмандары, үйүздөчүлөр. Амансыздарбы? Мен бүгүн сиздерге Өзгөндүн Прогресс айылынан сатка коюлган 2 кабат болгон үйдү чагылдырып бермекчимин. Даректи билип алыңыздар, түз эле Өзгөндөн чыгасыздар, Ош Бишкек жолун бойлоп жүрөсүздөр. Тетиги жерде мал базардан бери өтөсүздөр, андан ары легендарлуу Арлет кафесине келесиздер. Жакшы билсеңиздер керек. Сол капталга мына бул сиздер көрүп турган Жээнбаев Иматилла мечит турган көчөгө бурулуп түз 500-600 метр жүрүп, Казатов Марат көчөсүнө кайрадан буруласыздар. 12-чи үйү тургандар тез арада сатылат. Эгерде сиздер кааласаңыздар, Осман Ойл заправкасынан дагы түз кирип барсаңыздар боло берет. Андан ары Жалал-Абад Бишкекти көздөй жүрөсүздөр. Ал жака өтпөйбүз, түз эле асфальт жолду бойлоп 500-600 метр кирип барабыз. Кана жүрүңүздөр. Сиздерге айткандай, Ош Бишкек трассасынан Жээнбаев Иматилла көчөсүнө асфальт көчөнү бойлоп бери 500 же 600 метр жүрөт экенбиз. Кайрадан оң капталга Казаков Марат көчөсүнө бурулабыз. Көрүп турасыздарбы? 12-чи тетиги сиздер көрүп турган бекем кыштан салынган үйгө кирип бара беребиз. Кана жүрүңүздөрчү, көрөлүчү. Эси менен чогу үйдүн алдынан барлашалы, маектешели. Ассаламу алейкум. Кандайсыз ага? Жакшы. Амансызбы? Ден соолуктарыңыз. Тескаварды кызматка чакырган экенсиз, акырын жүрүп келип калдык. Үйдү сатка коюп турсуз. Ооба, сатка. Чек жеет го бул 2 кабат үйүңүз. Даярсызбы? Даяр. Келиңиз анда. Прогресс айылында. Сатасыз. Ооба. Жүрүңүзчү. Жер канча сотук болду ага? Жер 8 сотук. 8 сотук. Узун турасы 20-га 40. 20-га 40. Граница мына бул алдыдагы үйдөн башталабы, артынан? Ооба. Место ташталган бага? 2 метр место ташталган. 2 метрден кийин демек эсептей беребиз. Сиздин границаңыз. Ооба, песка блокко чейин бул жагы. Бул жагы артындагы соседтин песка блогунан. Ооба, ошо песка. Көрүп турасыздарбы туугандар? Тетиги песка блоктон бери көздөй 8 сотук жер тилкесин эсептей бересиздер. Үйдүн узун турасы канча болду ага? 8,5-га 13. 8,5-га 13? Охо, канча бөлмө бунун ичи? Бул 4 бөлмө. 4 бөлмө. Биринчи кабатта 4 бөлмө, экинчи кабатта дагы 4 бөлмө. Окшошпу? Окшош. Монолитпи же жыбы, заводской плиталар коюлган бага? Плита. Плита. Жиби плита коюлган. Жүрүңүз, ичкери кирели. Казаков Марат 12-чи үйүнө келесиздер. Туугандар, үйдүн жогорку тарабын көрүп атасыздар. Российский тиникелер менен капталыптыр. Андан ары крыша жабылып, сейсмопоюздар, андан ары заводской плиталар коюлуптур. Өстүрмөнү өстүрсөк болду экен дагы. Болду. Крыша бүткөнбү, ылайлар ташталганбы? Ылай ташталган. Аны айтпайбыз, анда жүрүңүздөр. Мына бул жерде мен бир нерсени көрүп турам, суу токтобойбу ага? Суу токтобойт. Круглосуточно ушул жерде. Сутка суу бар жерде. Көрүп турасыздарбы туугандар? Үйдүн алдынан түз эле 4 метр шланга алсаңыздар, үйдүн ичине чейин таза сууну киргизип аласыздар. Жолдо көчө чырактары, түнкүсүн мына мындай атайын прожекторлор коюлуптур. Болгону Ош Бишкек трассасынан 500 же 600 метр кирип келесиздер. Кааласаңыздар бул тараптан, заправка тараптан кирип келесиздер. Кааласаңыздар Жээнбаев Иматилла көчөсүнөн келе бересиздер. Ичкери кирели ага, жүрүңүзчү. Бул жериңизге дагы бир временка салса болгудай экен үйдүн алдына. Болот, наркы жагына. Жүрүңүз, ичкери кирели. Бул сейсмопоюз тумбасына чейин курган экенсиз да бүт баарына. Өзүм жашайм деп. Өзү жашайбыз деп. Кана, проектин түшүндүрүңүзчү. Бул жагы биринчи кабатка эшик окшойт, ушул жерден. Бул жерден киргенде прихожка, бул жака түз анан сол жагына. Жашоо турмуш биринчи кабатта болот. Биринчи кабатта эле. Экинчи кабатта меймандар, уктоочу бөлмөлөр жана башка. Лестница бул жактанбы экинчи кабатка? Лестница бул жактан. Лестница мына бул сиздер көрүп турган туугандар. Үстү жабылгандын түбүнөн лестницаны кыласыздар. Кааласаңыздар айланып туруп кыласыздар, кааласаңыздар 2 айланып чыга турган кыласыздар, аны көрөсүздөр өзүңүздөр. Үйдүн сырткы тарабын көрүп атасыздар. Бүт баары сейсмопоюз менен талапка жооп берерлик деңгээлде салыныптыр. Мен биринчи кабатка кирем. Үйдүн биринчи кабатын сиздер менен чогуу кирип көрүп чыгабыз, жүрүңүздөрчү. Кана ага, бул жериңиз прихожка. Ушул жерден жайылып кирип кетебиз. Түз эле. Оң капталдан кире берели. Прихожка туугандар, узун турасы 2,5-га 3 болгон прихожка экен. Бул жагыңыз кандай бөлмө болду ага? Оңго бурулайын, түз эле.
жагы кухня деп салганбыз. Бул жагы жашоочу бөлмө кылып. Кухня. Uzun turası kançaga? Uzun turası 3'e 3,5. 3'e 3,5. Алдыңкы тарабында, капталкы тараптарында терезе бар экен. Андан жогорку тарабында мына бул жана сиздерге айткан заводской плита, ал дагы тетиги сиздер көрүп турган сесме поюздун үстүнө коюлган. Кирме чыкпа экен дагы. Ооба, кирме чыкмаса. Бул жагдагы бар экен туугандар. Бул жаңыздагы ошондой эле размери? Ошондой эле. Ошондой эле. Көчө тарапта бир терезе турат туугандар. Бул жагы сиздер кухня кыласыздар, тамак ашты ушул жерден кылат экенсиздер дагы. Андан ары жеп, экинчи кабатка чыгып бара бересиздер. Жайындасы жашоо турмушту ушул жерде кыласыздар да туугандар. Ойбо. Маза кыласыздар. Кана жүрүңүз жага. Бул жагы эмне болду? Бул жагы каласа душ кылат, каласа спальня кылса деле болот. Чакан детский бөлмө кылса болот, же душ кылса болот деңиз. Узун турасы канча? Ой, 3'e 3. 3'e 3. Арткы тарабында бир терезе бар экен. Каласаңыздар санюзел, душ, кир машине, жана башканы ушул бөлмөгө койсоңуздар болот. Бул бөлмө деле кенен эле бөлмө экен. Көрүп атасыздарбы? Фундамент жердин түбүнө канча кирген ага? Фундамент кирген 30 см. Подушканы аябай широкий кылып курган экенсиз, а? Жүрүңүзчү. Кийинки бөлмөгө келем туугандар. Ага, мейманкана. Мейманкана. Кene, uzun турасын айтыңыз. Бияга 6'a 3,5. 6'a 3,5. Күн батыш тарабында 2 терезе турат туугандар. Жашайсыздар. Жүрүңүз ага. Экинчи кабатка чыксак болобу? Экинчи кабатка чыгайын. Мына сиздер көрүп турган лестницаңыз бүтө эле экен. Лестницаны куруш керек. Ушул жерден чыгып кете беребиз. Шаты менен чыгайын экинчи кабатка. Ал жакта дагы сиздерге көрсөтпөсөм болбос. Берүүнү токтотпой кирип баратам. Кана чыгыңыз жага. Биринчи кабат кандай болсо ошондой экен да бул жактагы. Ошондой эле, ооба. Размерлери. Перекошка, бөлмөлөр дегендей. 4 бөлмө экинчи кабатта, 4 бөлмө биринчи кабатта туугандар. Жүрүңүз жага. 10 капталдан баштай берейин. Бул жака зимний печке коебуз деген белеңиз. Печканын меселеси. Печкенин орду бар экен. Экинчи кабаттабыз туугандар. Мына сиздер көрүп турган плитанын жогорку тарабындабыз. Көрүп атасыздарбы атайын кышкысын печке койгонго место дагы даярдап коюптур. Анын жогорку тарабы дагы даяр экен. Улайсыздар, отту жагасыздар. Жакшы. Бөлмөнүн узун туралары ошол эле бага? Ошол эле. Биринчи кабаттагыдай. Эшикти ысататын бийик койгон экенсиз, а? Азыркы кезде негизи аябай мода болуп атат. Бийик эшиктер. Келип кое бересиздер. Экинчи кабаттагы мына сиздер көрүп турган сесме поюз туугандар. Айландырып сесме поюз куюлган. Анын үстүнө анан мына таштамайлар ташталыптыр. Канчалык таштамасы бул? 6 иликтерби? Ал 7'e 14 ташталган. 7'e 14'түктөр. Жакын таштаптсыз мындагына? Бүтүптүр. Кырыша бүтүптүр. Потолокту башташ керек. Түз эле. Бул жагыңыз душ же детский бөлмө жана башка. Кенен бөлмө экен туугандар. Детский бөлмө кылып, кроваттарды коюп, андан ары стулдарды коюп берсеңиздер, бала бакыра ушул жерде эле окуп, ушул жерде эле уктагыдай. Мейманкана. Экинчи кабаттын мейманканасы. Ага 3,5-га 6 дедиңиз беле? 3,5-га 6, 3 терезе турат. Күн батыш тарабында, алдында дегендей. Жакшы. Проект сон экен абай. Жүрүңүз, сыртка чыгайын. 8 сотук жерди көрсөтөлү. Ошол жактан сүйлөшөлү. Кана жүрүңүз жага. Акырын түштүк туугандар. Границаны дагында сиздерге тагыраак көрсөтүп коеюн. Мына бул сиздер көрүп турган тетиги пескоблок забордон бери эсептейсиздер. Бул жагы арткы соседтин заборуна чейин. Жерди көрүп турасыздарбы? Мал сарайды ушул жерге кырасыздар. Андан ары бери дагы курулуш кылсаңыздар болот. 3 очок, тандыр, баня дегендей жер кенен. Ушул жерден буйруса көктөп, ушул жерден турмушту өткөрсөңүздөр болгудай экен. Сууну айттык, жолду айттык, светти айттык. Дагы эмне керек? Ага, центрге, Өзгөндүн центрине канча ушул жерден? Канча километр? Жерден 2,5 километр. 2,5 километр. Маршрут каттайбы тетиги центральный жолдон? Жолдон каттайт. Мындан бир аз эле жүрсө тетиги мал базарга барат, дыйкан базарга барат. Андан бир аз жүрсө Өзгөндүн центрине барат дегендей. Жалал Абад, Бишкекке дагы аябай ыңгайлуу бул жерчи негизичи. Мына бул жолдо жүргөн инсандар алып койсоңуздарчы. Сону. Курулгандыгын, салынгандыгын көрдүңүздөр, сапаттуу, мыктылап салынгандыгынчы. Документтери кандай болду ага? Документтери бар. Бар өзүмдүн атымда. Сиздин атыңызда. Андан эч кандай камсанабасак болот. Бар. Мектеп бар экен, жолдон көрдүк.
Эки көчө арыда мектеп турат туугандар, садик турат, центральный жолго жетпей мечит турат, базарчык, дүкөн, чайкана бүт бары мына ушул айланада. Түз эле 400 метр жүрөсүздөр, заправкага кирип барасыздар дегендей. Акчасын айтың эмзе ага. Акчасы 32 деп атабыз азыр. 32 000 доллар. Сүйлөшөбүз, Кеми бар. Кем бар. Сүйлөшөбүз. Варианттары барбы, жокпу? Жок, варианттары жок. Наличие. 32 000 доллар. Кеми бар туугандар, чала бересиздер. Экрандагы номерлерге. Прогресс айылына Казаков Марат көчөсүнө түз келе бересиздер. Мына бул үйдү албетте табасыздар. Мен кайттым. Амандыкта жолугушканча.